2012 жылга чейин биз депутат болуп турганда ошо Садыр Жапаров, мен, Талант Мамытов жана башка Акмат Келдибек баарыбыз депутат болуп турган маалыбызда биз бир дагы мыйзамсыз жанагы маселелерди өткүзчү эмеспиз да. ТЭЦ маселесин өткүзгөн эмеспиз. ТЭЦ маселесине келгенде азыр ТЭЦ боюнча мына 2 премьер-министр камалып отурат. Шаардын мэрлери камалып отурат, канчалаган министрлер камалып отурат. Ошо маселе келгенде биз карап туруп кайра кайтарганбыз. Болбойт. Себеби дегенде суммасы өтө көп. Техника, экономикалык обоснование деп коет, ТЭО деп коет. ТЭОсу жок, планы жок, жөнө сумманы жазып келипсиңер, биз муну өткүзбөйбүз парламенттен деп биз өткүзбөй койгонбуз 2012 жылы. Мына биз камалгандан кийин ал нерсе өтүп кетти. Биз камалгандан кийин мына музей деген чыкты. Музей өтүп кетти. Биз камалгандан кийин мына жолго деген канчалаган акчалар чыкты. Мына алар өтүп кетти. Биз камалгандан кийин мына энергетикага деп туруп канчалаган акчалар чыкты. Коррупциялык схема менен. Алардын баардыгы өтүп кетти. То есть мамлекет биз камалгандан кийин миллиардтаган акча карыз алды. Бирок ошонун натыйжасы чыкпады. Муну натыйжасы чыкпаганын мен сөз менен айтып аткан жокмун. Муну мына биздин азыр соттун чечимдери менен далилдеп атышат. Камалып отурган адамдар менен далилдеп атышат. Ошо маалда ошол өткөзүлгөн ратификациялар башка мамлекеттерден алган гранттардын баардыгы коррупциялык схема менен кайсыл бир адамдардын чөтөгүнө түшүп кеткендиги далилденип атат. Эгерде биз ошондо депутат болуп турган болсок, бул маселелер жаралмак эмес, бүгүнкү адамдар камалмак эмес.